Жагымдуу жаңылык. Мына Садыр Жапаров элге берген убадаларын катары менен аткарып жатат. Эми 7.000 сом айлык алып иштеген мугалимдин маянасы 21.000 сомго көтөрүлөт. Бул тууралуу финансы министри Алмаз Бакетаев билдирди. Билим берүү тармагында айлык орточо 80%га чейин көтөрүлөт. Ошондо университетти жаңы бүтүп келген стажы жок мугалим колуна 20-21 миң сом алып калат. Бүгүнкү күндө ушул категориялардын маянасы 4-7 миң сом эле, деди Бакетаев. Бишкекте өткөн достук үчүн митингге айрымдарга эмнеге жакпай жатат? Максим Горький гүл багында өткөн достукту колдоо, согушту токтотууга арналган тынчтык митингге коомчулукта түрдүү сын пикирлерге жем таштады. Батышчыл күчтөр кумурскадан пил жасап, коомчулукка жаман көрсөтүү аракетин кылып жатышкандай. Катышуучулардын бири саясат таануучу Токтогул Чакеев. Донецк менен Луганскта көп жылдардан бери бейгүнөө адамдардын өмүрү кыйылып жатканда эмнеге бейөкмөт уюмдар кыйкырып чыккан эмес деп суроо салат. Ал ошондой эле Кыргызстан менен Орусиянын кызматташтыгы узак убакытта камтып, өнөктөш дос мамлекет катары ЯЭП ЖККда бирге мүчө экендигине жана көрсөтүлүп жаткан моралдык финансылык колдоолоруна кеңири токтолду. Ал эми коомдук ишмер Юлия Лилиенталь митингдин урааны бир гана тынчтык, достук болгонун айтып, акциянын алкагында биз бир гана Орусияны эмес, бүткүл дүйнөдөгү тынчтыкты колдой тургандыгын баса белгиледи. Иш-чара мыйзамдуу белгиленген тартипте өтүп, тыюу салынган жерде уюштурулган жок. Аягында концерттик программа болуп, келгендердин жылуу маанай тартуулады. Айрым активисттер анда эмне үчүн сындап жатышат? Булак жылдыздуу саясат. Абактагы саясатчы Абдил Сегизбаевден рак илдети аныкталганы кабарланды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевден онкологиялык илдет аныкталганы белгилүү болду. Бул тууралуу 24 чекит KG басылмасы адвокат Кайсын Абакировдун маалыматына таянып жазды. Анын айтымында Сегизбаевдин калкан безинде шишик бар экени аныкталган. Абдил Сегизбаевдин стенокардиясы туруксуз жана калкан безинде шишик бар. Бул диагноздар мамлекеттик медициналык мекемелер тарабынан берилген документтер менен тастыкталган. Сегизбаевге коюлган диагноздар өкмөт бекитип берген камакта кармоого уруксат бербөөчү оор илдеттердин тизмесине кирет. Андыктан жактоочу тарап сотко Абдил Сегизбаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен кайрылмакчы, дейт Кайсын Абакиров. Башкы прокуратура атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевге карата жалпысынан 6 иштер келип жатканын билдирген. Алардын ичинде Белизгейт окуясы, кызматтык батирлерди бюджеттик акчаны бөлүштүрүү, жер тилкелери энчилүү, курал менен сыйлоо бар. Сегизбаев мекемени 2006-2018 жылдары мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда жетектеген. Ал Белизгейт окуясы боюнча жазык кодексинин 320-беренесин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу негизинде 2021 жылы январда кармалган. Камакка алынаардын алдына өзүнө карата козголгон иштерди саясий өч алуу деп атаган. Булак поликлиника чекит KG. Түшүбүздө согуш, ойгонсок телевизордо согуш, орустар бир айда эмне жеңишке жетишти? НАТОнун билармандары Украина үчүн согушууга АКШ, Улуу Британия жана Германия каршы. Бирок бирдеме ап эткизип, Зеленскийге ооз тийгизип жатышат. Польша аскерин кийирем деди эле, НАТО кийирсең Польшанын атынан кийире бер, НАТО кирбейт деп койду. Украинаны милитаризациялоого каршы, улутташтырууга каршы Орусия февралдын 24-үндө Украинага басып кирген. Милитаризация деген эмне? Кээ бир мамлекеттердин куралдана башташы. Ооба, Украина Орусияга каршы куралдана баштаган. Украинаны милитаризациялоого каршы күрөшүү үчүн украиналык армияны жок кылыш керек. Бул чоң көйгөй. Андан көрө баш оорутпай Украинаны бөлүүгө туура келет. Азыр Украинанын жерине Польша, Венгрия жана Румыния ашык болуп, алардын ата-бабасынын жерлери деген ичира каңкулоо бар. Румыния Одесса облусунун тегерегин айтышса, Польша жалпы эле батыш Украина биздин жер деп талашып келет. Ал эми Венгрияда жөн калбай турат. Орустар чыгыш Украина тарапка көз артып турса, ушундай оор кырдаалдарда Орусиянын коргоо министри Улуу Шаман Шойгунун дайын отун чыкпай калышы да таң калтырып турат. Улутташтырууга каршы күрөшүү деген эмнени түшүндүрөт? Бул Украин улутчулдарынын тамырын кыйыш керек. Улуу СССР Бандераны 1965 жылы араң талкалап бүтүшүп, бирок идеологиялык согушта жеңилип берген. Жаңа улутчулдуктун түп тамырынан өсүп бараткан Украинаны танк менен талкуулоого болобу? Бул да коркунучтуу. Тескерисинче элди Орусияга каршы бириктирип жиберишет да, батыштын куралдары менен согушу узакка созулуп кетиши мүмкүн.
АКШнын коргоо министрлиги Украинадагы кырдаал боюнча чоң брифинг уюштурду. Брифингди жогорку даражалуу офицер өткөрдү. Брифингдин жүрүшүндө төмөндөгүлөр айтылды. Орустар импульс алууга кандайдыр бир таянар чекит табууга аракет кылып жатышат. Аларда эч качан мындай болгон эмес жана алар буга абдан ачууланып жатышат. Мен жөн гана картаны карап көрөлү дегенмин. Орусиянын көзөмөлүндөгү калктуу пункттарды бирден санап чыкса болот. Алардын экөө Донецк менен Луганскты. Алар мурда эле көзөмөлдөгөн. Анда алар 30 күндө эмнеге жетишти? Орус аскерлери Мелитополду, Бердянскты, Херсонду алышты. Бирок алар катуу салгылашуу жүрүп жатканына карабай, Киевти да, Харьковду да, Мариуполду да ала алган жок. Элдик борборлорго чабуул коюп жана Украинаны басып алууга болгон максаттарына жетүү жагынан алар эч нерсеге жетишкен жок. Ошондуктан биз азыр көрүп жаткан нерсе шаарларга ракеталык чабуулдар, жардыруулар, алардын дебилгени колго алуу аракетинин чагылышы. Бул армия өзүнүн тактыгы менен белгилүү болбогондуктан мындай тактика карапайым калк үчүн өтө коркунучтуу. Орустар өздөрү тыгылып башаламан болуп турганда украиналыктардын маанайын түшүргөндүн ордуна алар көбүрөөк каршылык көрсөтүп жатышат. Караңыздар, алар өнөктүктүн 30-күнүндө Киевден 15 чакырым түндүк батыш тарапта, бир жума мурун деле ошол жерде болушкан. Алар Киевден 30 чакырым чыгыш тарапта, бир жума мурун да ошол жерде болгон. Менде Мариупольга канча орус солдаты кирип жатканы тууралуу так маалымат жок. Мариуполь курчалган деп гана айта алабыз. Негизги басым түштүк жана түндүк батыш тарапта. Биз Мариуполь орустар үчүн бир нече себептерден улам маанилүү деп эсептейбиз. Биринчиден, бул Азов деңизиндеги порт. Экинчиден, Мариупольдун басып алынышы Крым менен кургактыктан көпүрө түзүүдө. Бирок эң негизгиси, алар Донбасста Украина армиясынын бириккен тобун изоляциялап, Украинанын чыгышын кесип салууга аракет кылууда. Ошентип алар Киевти коргоо үчүн бул жерде турган украин күчтөрүнүн батышка баруу мүмкүнчүлүгүнө бөгөт коюшат. Орус аскерлери чыгышта украиналыктарды жеңүүгө аракет кылып жатат. Мунун ачкычы Мариуполь. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидине кабылып келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинаны демилитаризация жана денацификация жасап жана Донбасстагы жай жашоочулардын канына забын болгондорду аскер сотуна берип жоопкерчиликке тартуу пландалып жатат деп айткан. Орусиянын куралдуу күчтөрү аскерий соккуларды Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирет. Орусиянын колдоосу менен ДНР жана ЛНР топтору да өз аракеттерин улантууда. Путин Украинаны оккупациялоо туурасында кеп жок экенин айтат. Азизбек Келдибеков, Булак, Назар Ньюс, Чекиткей эже.